Бүгүнкү күндө дыйкандын эмгеги талада мына ушундай болуп жайнап турган кез. Ал эми биз турган жер бул Ношкен районуна караштуу Достук Бүргөндүү айыл аймагындагы Ношкен айылы. Ношкендиктердин негизги тиричилиги дал ушундай кулпуна эгүү менен өтөт. Бүгүнкү күндөгү Ношкендик дыйкандардын эмгеги жөнүндө алдыңкы биздин регион көрсөтүүдөн таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Негизинен айыл өкмөттөгү адистердин берген маалыматына караганда Ношкен айылында мисалы 100 гектардан ашык жерге кулпуна эгилет экен да. Бул эми мындайча айтканда кулпуна кирешелүү жемиш болгон үчүн дыйкан короосунда турат деп айта алабыз да. Биз болсо менин жанымда мына ушундай Ношкендик дыйкан кулпуна эккен дыйкан. Мисалы айтсаңыз да канча жылдан бери кулпуна эгесиз, анан бүгүн акыркы убакта дыйкандар көбүнчө баягындай кирешелүү катары кулпуна эстеп калышты да. Өзүңүз айтып берсеңиз да, сиз мисалы качандан бери кулпуна эгесиз? Кулпуна эди бир 10 жылдан көп болду эккенибизге. Кирешасы энди жакшы. Ошол 10 жыл мурда кандай болчу, азыр кандай болчу? Анткени бүгүнкү күндө суроо талап көптөй болот да. Суроо талап көп. Мурун бизге Россиядан келбейт эле, ушу өзүмүз территория базарларга чыгарып, азыр Россиядан ham келип алып кетишип. Ошо менен жакшы. Өзүңүздүн менетиңизди айтып бериңчи. Мисалы мен мындай карап көрүп унутуп калып атам да, азыр бир эле ай сезон экен да. Мисалы 10 апрелде башталса, мына 15 мисалы биз турган 15 майларда бүтөт экен да. Бир эле ай аралыгында бүтүп калат экен го деген суроо болушу мүмкүн да. Бирок эмгегиңиздер качандан башталат? Бунун менети августтан көчөтүн жаңы жерге экиштен башталат. Анан чөпүнү отап, шоруну берип, нема кыламыз? Августта башталат. Анан баягы кыштан кантип сактайсыздар? Же кышта кала бересиздер, клёнка жабасыздар үстүнө? Жок, өзү ушундай калат. Ушу оң буну. Да, эрте жазы дагы ошо чөпүн тазалап, нема кылып, пленка тартамыз. Бирок мен бил успет кылмай калгам пленка тартканы. Пленка эмне үчүн тартылат? Ой, ямгырда кулпунуке лай болуп кетмесин үчүн. Кышында демек кар алдында калса эч нерсе болбойт экен да? Жок. Эч нерсе болбойт. Мына августта менен баштабыз деп атпайсызбы? Августта эгилген мисалы жазда эксе деле болобу кулпунайды кандай деп ойлойсуз? Же только августта ошол? Августта. Эмне үчүн? Эми жазда экилгени түшүн бербейт. Анан көбүнчө баягы дыйкандар бүгүнкү күндө адамдын деле ден соолугуна көбүрөөк болуп калган, химикаттарды көбүрөөк салышат дейт да. Анан сиз кандай эмнени, кайсыны жер семирткич катары колдоносуз? Анан суу маселеси кандай сиздерде? Суу маселеси, суу жакшы, бул муздакыраак суу чыгат, Нарын дарыясынан чыгат. Бирок химикат, эч кандай химикат колдонбойбуз. Койдун кыгыны салабыз. Кичине ашы бирок азыраак нема беребиз? Биогумус беребиз, немелер беребиз. Демек ошол Ношкендин кулпуна эмне үчүн багында ширин, даамдуу десе багында химикат колдонбойт экенсиз, мына дыйкан катары эле. Химикат вообще колдонбойбуз. Анан азыр сиздин негизден көрүп атабыз, могул жериңизденчи аялдары иштеп жүрүшөт. Багындай теримчи жалдайсызбы? Ошондо айтып берсеңиз. Теримчи дагы жалдайбыз. Ушу саатына 8 сомдон, 100 сомдон. 8 саат иштесе 8 сом. 8 Канча сом алып адамыңыз бар кетишет. азыр? Бүгүн өзүмдү билем да 4 киши, бөлөк 8 та теримчи алып келдим. Мындайча айтканда дыйкан баягы өзүн эле бакпастан жанындагы баягы кошунасын деле багып атат деп айтсак болот. Анткени саатына 100 сомдон болсо 8 саат иштесе 800 сом. Тамак ашы кандай болот? Бизден биз беребиз. Демек, мисалы 60 соток жерим бар дедиңиз, Канча жакшы алганда канча тонна түшүм алып каласыз? Мисалы, дыйкан эмгеги акталып атабы деген суроо салгым келет. Endi точно эсептемеген экенмин, бирок күнүгө
600 kilogramdan çıkıyaptı 60 ötükten. Endi kança gün çıgat bilbeyim. Мисалы орточо эсеп менен канча тоннага чейин барып калышы мүмкүн? Жакшы алган мындай кирешеңиз болдубу? Мисалы эсиңизде бар ушул жылы жакшы алып мындай дыйкан кылса болот экен депчи. Бийлем жакшы. Ошо энди 10 күн 600 килодан берсе 6 тонна болар экен да. Эң бийиксине 400 сомдон саттык. Енді аз кішкене түшіп қалды, бүгін 150. 150 сом, е? Бұл эми баягы кулпунайлардын көбөйө баштаганында, анан кийин мурда биринчи чоңун чыгарсаңдар, ады бара-бара акырындап кичинерип кетет экен, мөмөлөрү. Ооба, кичинерип кетет. Негизи дыйкан таласындагы мөмө жемиштин мол болушу ошол жердеги жергиликтүү тургундар үчүн деле жакшы деп айта алабыз. Анткени бүгүнкү күндө өздөрүнүн баягы жумушчу күчү жоктугунан сырттан адам чакырып иштетип келген кошо жараша акысын берген дыйкан таласындагы эмгек бүгүнкү күндө кызуу деп айтсак болот. Мисалы бүгүнкү күндө ушул Ношкен айылындагы кулпунай тергендер бул жак мен эсинен сураганда саатына 80 сомдон, 100 сомдон, саатына 100 сомдон деп айтышты. Расында эле кандай? Бул жердеги эмгегиңиздер кандай? Канчада келесиздер, канчада кетесиздер айтып берсеңиз. Бүгүн саат 10-да келдик, эми ар кандай саатына 100 сомдон алабыз. Сарыгып кечип калдым дебейсиздер, э? Жок, өздөрү чалат, телефон чалса, келип алам менетибиз менен иштеп тагып кетебиз. Бандай 3 саат болсо 300 сом сарыгын алып кете бересиздер. Анан күнүнө болобу? Күнүнө болуп атат азыр. Бир күн берде иштесек, эртеңин аркы жакта кулпунай теребиз ар күнү. Өзүңөр сиздер үчүн дагы сезон экен да, кичине акча тапкан. Ооба, биз үчүн сезон. Жакшы тапканда 1000 сомго чейин табасыздарбы? Күнүнө жок дегенде табабыз. Жок дегенде 600. Күнүнө болсо 1000 сом иштейбиз. Жакшы экен. Кандайлардын эми сиздерге талаптар, теримчилерге тараптар кандай болот? Мындай майдаларды тербегиле дейт, мындай эң кичинекей ушундай болсун дейт. Мындан кичинекейди албагыла дейт. Майдалар калып кала береби? Өзүнүн ордуна калып кетет. Мындан чоңун алабыз. Эң средний кичинекей ушул. Мисалы 10 саат талада болгонсузбу? 10 саатка Ооба, кече тердик. Кече. Мындай көп болсо, чоң болсо, мындай кызыгып тере берсеңиздер керек, э? Ооба, чоң болсо кызыгып челегибиз толгон сайын кызыгып теребиз. Канча челек толтура аласыз? Мисалы эсептеп көргөнсүзбү кызыгып? Жок, эсептебегенбиз. Эсептебейбиз. Саатын алган үчүн саатын алган үчүн эсептебейбиз. Бирок араңыздарда эми бар 5 кол бирдей тең эмес го, жалкоолору да болуп калат го, кандай болуп калат? Андай болот. Бири-бирибизге карашып кетебиз. Мен мисалы калып кетсем, шеригим теришип кетет. Ал калса мен карашып кетем. Ошондой болот негизи. Мындайча айтканда, үйдө деле отурабыз да кээде бекер отурганча кичине чөнтөбүзгө акча салып дегенде, э? Ооба, үйдө өзгө эми жардам болот. Тириликке. Бүгүнкү күндө дыйкан үчүн негизги маселе эле кандай гана өндүрүүчү дыйкан болбосун, ошол өндүргөн продукцияны кайда сатуу жагы да. Мисалы Ношкенде бул жагынан дыйкандарда анчалык көп маселе жок деп ойлоп атам, анткени ошо жергиликтүү тургундар эле сырттан сатып алуучуларды таап, бул жердеги дыйкандын эмгегин дагы талага калтырбай, андан сырткары сыртка Кыргызстанда өндүрүлгөн, анда да Ношкенде өндүрүлгөн продукция деп сатууга мүмкүнчүлүк берет экен. Дагы ушундай дыйкандардын эмгегин баалап сыртка инвесторлор деп айтсак болот да, инвесторлор менен сүйлөшүп, бааны бир калыпка келтиргендердин бири, менин жанымда турат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи эле Ношкенде эмне кылып атат да, Ношкенде кулпунай эгилет экен. Мисалы айтсаңыз да, элдин эмне үчүн көбүрөөк кулпунай эгилет. Анан бул жерде сиздердин эмгегиңиздер кандай? Мисалы сыртта Кыргызстанда Ношкен кулпунайы деген бренд барбы, жокпу? Ношкенден кулпунай деген бренд бар азыркы күндө. Россияга экспорт болуп атат, Казакстанга. Бизде кулпунайдын 3-4 сорту бар да.
Birinchi bu yerda Charlie bo'lgan. Andan keyin o'sha Rossiyaga nima qilgandan keyin Clery degan sort olib keldik. Alba degan sortlarni yetishdi dehqonlarga shuni tavsiya qilib, bizdan klientlar so'ragan uchun, shu talab ko'p bo'lgan uchun o'shandan o'shaga Clery degan sortni olib keltirdik. Alba degan sortlarni olib kelib dehqonlarga ektirib, har xil iqma bilanda. Мындай болот эткенде сырттан мисалы клиент бизге мындай мисалы Чарли сортун, Clery сортун эгип бергиле десе, сиздер келип дыйкандарга айтасыздар да, талап ушундай болуп атат деп. Биз дыйкандарга айтып туруп, бул сортун эккиле көбүрөөк. Шу экспортка жакшы, өзүңөргө ham tushum yaxshi bo'ladi deb turib, anam hozir Aziya degani keldi dag'i. Sherdan bir yil boshida seni yaxshi bo'ldi. Qancha so'mga cheyin bo'ldi? 600 dan boshtaldi. 600. Eng bishqani aprelning boshida ekan. Ova, eng erta chiqa turgan o'zi bizda-da, mana shu Burgundy Do'stlik ayli hukumatining shu Noshkan degan aylinda Qirg'iziston bo'yicha eng murun pisha turgan yerlar sherlar o'zi. Shu biz eng birinchi chiqaramiz Qulpinayda. O'shanga jarasha klientlarni biz u yoqdan topib kelib, bu yerda dehqonlarga yordam beramiz-da. Shu sotishini o'zimiz zakotopka qilib, ana furalarga, atikolarga, shunday xolodilniklarga chiqarib eksport qilamiz-da. Ko'pincha kimdir olib ketib atishadi? Hozir asosan Rossiyaga tortiladi-da. Rossiyaga ketdi, Qozog'istonga. Qaysi turi ko'proq talabga bunday ko'proq so'rayapti, sпрос bor. Boshida Clery'ga ko'p bo'ldi. Clery Albaga ko'p bo'ldi. Hozirgi uje Qulpinay pishib boshlaganda uje Charlie'ga nima ko'p bo'ldi. Hozir Charlie yaxshi ketdi. Hozirgi momentda Charlie. Demek бұл жақтағы дыйқандар бұл жаққа алып барып, базарға алып барып сатышым керек эле же тияк алып барып сатышым керек деген маселе жоқ экен. Анткени сиздер уюштуруп, фураларды ушул жерге чейин алып келесиздер да. Анан бааны койгондо көбүрөөк ким тарап болуп турасыздар? Биз обязательно дыйкан тарап болуп турабыз да. Экөөнү тең кармайбыз да. Клиентти неме кылсаң, берги клиент болуп калат. Ошон үчүн эки тагты тең кармаганга аракет кылабыз да. Дыйкан bir yıl mehnat ketadi da bugachi. Buni avgustdan o'tirg'ishni boshlaydi bugachi. Ana mehnat qilib turib, erta yozda erta dag'i ish boshlanadi da bunga. O'shanga klient tomon ham, dehqon tomon ham bo'lib, zakotopka qilib, chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz da. Ошентип дыйкан таласынан терилген Кулпунай мына ушундай унааларга жүктөлөт, челектерге салынат. Анан кийин кайсыл жакка буйрутма болсо ошол жакка жүктөлөт. Салмаспы? Мисалы бүгүнкү күндө ошо ношкендик дыйкандардын баягы коросу даңга толгон мезгил экен, берекеге толгон мезгил экен. Негизи эле быйылкы мээнетиңиздер кандай болду? Бил жакшы болду. Бил даласы жаган чачым болбоду, ошого карата жакшы болду дыйкандарга. Кулпунай демек жаан чачынды көп жактырбайт экен да? Жаан чачынды көп жактырбайт. Ошо чириш көп болот да, ошо убитке көп болот. Ошо базарга барсаң, Россияга салсаң, ошо чирик болсо, бирөө чириген болсо калганы малигиндей кылып захаланып, товарны бүт жок болот да, ошо. Демек бир Кулпунай бузулса, калганын деле бузуп жиберет экен да? Булар кайка кетип атат азыр? Азыр булар Бишкекке кетип атат. Азыр Россияныкы уже бүтүп калды деп. Азыр Бишкекке заказ болду, Бишкекке салып атабыз азыр. Бана сорттогондо кандай кылып сорттойсуздар? Айтсаңыз да, анан баягы Кулпунайдын дагы бышкандан кийинки даамын өзгөчөсүн дыйкандар билет экен, ошолорду айтып берсеңиз да. Биз азыр Clery сорту жакшы болуп калды, бирок алдын Charlie жакшы иди, бир-эки мурда Charlie жакшы иди, азыр Clery сорту жакшы болуп калды. Баягы дыйкандар эки түр кылып эгишет экен, бирөөсү пленка кадап, пленкасы жок. Анан экөөнүн айырмачылыгы кайсында? Мисалы биз ошондой пленкасы жок эккен дыйкандын таласында болдук да. Мисалы сиз кандай эгесиз? Сиздин ыкмаңыз кандай? Биздики пленка, эми пленкада жиде товарны витроак чыгат, эртерээк чыгат да. 2 жума, 3 жума эрте чыгат. Ошондо Россияга экспорт кылган жакшы да. Кымбатыраак сатып алат эл. Ушунда. Сиз жакшы, эң алдыңкы баа кандай болду? Эң алдыңкы баа Сиздин короодо. Эллер 600 сатты, меники 400 сомдук мезгилде чыкты да. 400 сом маалында чыкты.
Демек ким биринчи бышкандыкка 600 сомдон кетиптир, Себеби сапаты бирдей, көлөмү бирдей эле да, дыйкандардыкы бирдей элеби мисалы, сапаты? Сапаты бирдей. Бирок энди бул эртерээк пленге жаап мээнат кылганда суукту ачып жаап, карап, ошону карап, мээнатыга жараша алинде болду да. Айыл элин ошол жерден чыккан эр азаматтар көтөрөт деп айтылат. Ырастында эле ошондой, анткени айылдын деңгээлиндеги көйгөйдү ошол айылдан туулуп өскөн улан кыздарсыз жигиттердей болуп эч ким түшүнө албайт. Менин жанымда мына ушул биз турган Ношкен айылында туулуп өскөн бүгүнкү күндө айылдык кеңештин депутаты катары өзүнүн элине кызмат кылып аткан жигит турат. Акыл саламатсызбы? Айтсаңыз да, мен бүгүнкү күндө көрдүк да, айылда көбүнчө дыйканчылык, андан да кулпунай экен, сыртка экспорт кылат экен да. Мисалы, ошо дыйкандарды колдоо жагдайында логистикалык борборлорду түзүү боюнча ушундай максаттар, ойлор барбы сиздерде? Саламатсыздарбы? Чындыгында бүгүнкү күндө мына айыл жөнүндө айтып кетсек, биздин айылда 5000ден ашык тургун жашайт. Мына 2-3 жылдан бери аткаруу бийлигинде өзүңүздөр кандай өнүгүүлөр болуп жатканын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү күндө Ношкен айылында жолдор оңолуп атат. Мына республикалык бюджеттен каражат каралып, андан тышкары Ношкен айылынын номер 20 Матмус атындагы орто мектеби толук капиталдык ремонттон өтүп жатат. Андан тышкары мына жергиликтүү тургундар тарабынан жолдор жарыктандырылып, көчөлөрдү жашылдандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жашыл мурас программасынын алкагында. Ал эми айылдын негизги турмушу бул мал жандыкты карап, жайыт мисалы үчүн эгин талааларында ар кандай мөмө жемиштерди бышыруу менен алектенишет биздин тургундар. Мына эң негизги биздин мөмө жемиштердин катарында бул кулпунай. Кулпунайды айыл тургундары бир 100 гектардан ашык жерге эгип, 5-6 жылдан бери жакшы өздөштүрүп алышты. Бир 4-5 түрүн эгишип, ички экспорт, сыртка дагы экспорттоп атат. Мына Кыргызстандын 7 облусуна кетет. Талас жергесине, Ысык көлгө, андан тышкары Бишкек шаарына. Ошол кулпунай өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тез бузула турган мөмө жемиш болгондуктан бүгүнкү күндө логистикалык борбор куруу талап аябай күч болуп атат да. Себеби бул 1-2 күндө гана карарып чирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан бышкан мезгилде эгерде сатып алуучу жок болуп кала турган болсо, логистикалык борбордо сактап турганга болот да. Багы айтып атасыз го, жолдорубуз оңдолуп атат, мектептер курулуп атат деп. Бул демек баягы мамлекеттин өнүгүүсүнүн катары карасак болот. Мисалы аймак өнүксө, ошо бир эле көчө өнүксө, ошол район шаар өнүгөт да. Мындан башка да кандай мисалы айылдын инфра түзүмүн жакшыртуу аракеттерин карайсыздар да, жергиликтүү ошол эле айылдык кеңештин депутаттары, мисалы өзүңүз жергиликтүү элдин тургуну катары. Жергиликтүү бюджетибизден мисалы үчүн ошол болгону 30-40 миллиондой незащищенный статья билесиздер, миллион акчабыз болсо, андан бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен Бүргөндү жергесинде Буркан айылында 100 орундуу мектеп курулуп атат. 5 километрден ашык жол оңолуп атат, жаңыдан салынып. Ички көчөлөргө быйылкы жергиликтүү кеңеш тарабынан 3 миллиондой акча каралып, бир 3 көчөгө асфальт басуу каралган. Жанагындай кайрымдуулук фонддору тарабынан мына биздин Кирериш айылга, Курама деген айылга ФАП салынды, мечит салынды. Аркы жакта Буркан айылында
бала бакчанын курулушу мына 1 ай ичинде башталганы турат. Бүргөндү достук айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө аябай көп жумуштар жасалып атат. Бүгүнкү күндөгү дыйкан эмгеги мына өзүңдөр көрүп тургандай, кадрдан көрүп тургандай сонун маңдай тер менен жыйынтыкталып атат деп айтсак болот. Бүгүнкү көрсөтүүнү бир гана ушу Нушкендик кулпунай өстүргөн дыйкандарга арнабыз келди. Анткени бир аз гана убакыт болуп, бирок бул жердеги аба ырайынын ысыктыгы дана сезилет да, кеминде мындайча айтканда 35-36 градус болуп атат. Бирок ошончо да мына ушул жердеги дыйкандар, ошо менен катары эле аларга жардамчы берген жардамчылар деле өздөрүнүн эмгегин талаада күн ысып кетти деген шылтоо менен чыгып кетишпей иштеп жаткандыгы бизди кубандырат. Дагы бир жагдай бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумуш жок деп айтуунун өзү олдоксондук экенин айткым келет. Анткени бир теше жерден эле миллиондого чейин пайда тапкан дыйкандар мына ушул Нушкенде жайгашкан. Ошондуктан ар бирибиздин эмгегибиз ак жана так болсо, андан катары ар бирибиз өзүбүздүн ошол эмгегибизди өз жерибизге арнасак деген гана тилек менен бүгүнкү биздин регион көрсөтүүсүн жыйынтыктамакчымын. Кийинки кадам сиздин региондон болсун. Саламатта калыңыздар.